Assalamu alaikum. Фармацевтик илим кандидаты, Сенна мед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлообек Үркүнбаев. Силер менен баягы рубрика суроолорго жооп. Бизге келген суроолордон мен молдого көп жолу дем салдырдым. Молдо айтты, сенде көп жин бар экен, бирөөсү чыкпай атат деп, ошо мен дагы деле кыйналып атам, ошону кантип чыгарса болот. Биз эң биринчи айтат элек, жинди биз чыгарбайбыз. Жинди Аллах Субхана Таала чыгарат. Биз себебин кылабыз, Куран окуйбуз, дем салабыз, сүннөттөн келген дары-дармектерди беребиз, хижама жазатабыз. Жинди чыгарыш Аллахтан. Биз себебин кылабыз, жинди Аллах гана чыгарат. Кимде ким мен жин чыгарам десе, ал калпылчы деп эсептейбиз. Ушул учурдагы молдо көп жинин бар эле, бирөөсү чыкпай атат десе, ал молдо эмес. Көп жини бар экенин кантип билди? Жана бирөөнүн чыкпай атканын кантип билди? Эгер көрүп турса кайсы бир жинди, ал өзү жинди деп айтабыз. Мына ошон үчүн эң биринчиси мен жооп айтат элем, көбүрөөк дем салдырып, молдого эле таяна албай, ал дем салдырып аткан адам өзү да аракет кылыш керек. Ал кандай көп аракеттер бар экенин, кантип өзүнө дем салып туруш керек экенин, кантип коргонуп туруш керек экенин биздин сайтка кирсеңер, ушу биздин баракчалардан табасыңар. Жок дагы биз жакыныраак жардам керек дей турган болсоңор, биздин клиникага келсеңер, биз тереңирээк, кененирээк силерге маалыматтарды беребиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.